Assalamu alaikum dostlar. 18 ноябрь 2022 жыл. Чалбат шары Горький көчөсү. 1-2 ай мурун биздин Адилеттүү жарандар деген YouTube каналыбыздын негиздөөчүсү Молдожанов Бакыт ошол көчөнү тартып кетти эле. Мынакей тротуар жок. Адамдар жолдо басып жүрөт деп тартып кеткен. Мынакей Кудайга шүгүр. Чалбат шаардын мэриясына чоң рахмат. Реакция кылып, тротуарларды баштаптыр. Бул жерде мурда элдер баягы эле сабатсыз, ачкөз элдер өзүн билемди кылып бас болгон жерлер бар. Огород, жана башка кылыпчы. Ошолордун баарын бузуп, мындай тротуар иштерин баштаптыр. Дагы бир жолу чоң рахмат. Чалбат шаардын мэриясына дегеним, урматтуу жарандар, биз жарандык комушун активдүү болуп, мамлекеттин көрбөгөн жерин айтып, мындай жерлерде тротуарлардын жетишпей атат, мына жерлерди мындай кылыш керек деп сунуштарды берип турсак, мэрия реакция кылат. Вообще негизи бийликчи. Ошондуктан орустар айткандай, хата с краю деген принцип колдонбой, өлүп кетпей деген принцип колдонбой да. Биз жарандар активдүү болуш керекпиз. Мына айтканда бийликке жардам берүүчү болуш керекпиз. Мына көрүп атасыздар, мынакей мындай тротуарлар башталган. Ошондуктан дагы бир жолу жарандарды чакырып кетем, активдүү болуу үчүн. Эгерде ушундай баарыбыз активдүү болуп, кайдыгер болбосок, ушундай жакшы иштер болот. Бирок мына жерде дагы бир ачкөз бар экен. Тротуары келип, ошол жерге токтоп калыптыр. Мен ойлойм, буну жөнү бузуп ташайт Чалбат шаардын мэриясы. Анткени бул мыйзамсыз болуш керек. Жолго чыгып кетиптир. Иши кылып, мынакей жакшы иштер көп. Мэрияга чоң рахмат. Дагы бир жолу эле урматтуу жарандар, биз активдүү бололук. Рахмат.